Түркменстан авиакомпаниясы Москвага учууларын токтотту. Түркменстан Airlines компаниясы 1 августтан тартып Ашхабадтан Москвага жана кайра Москвадан Ашхабадка учууларын токтотконун жарыялады. Жүргүнчү ташуучу компаниянын сайтында жарыяланган маалыматта мындай чечим Москванын аба мейкиндигинде учуру коопсуздугуна коркунучтар жана тобокелдиктерге байланыштуу кабыл алынганы айтылат. Аталган каттам токтотулганына байланыштуу Ашхабадтан Казанга жана андан кайра Ашхабадка жүргүнчүлөрдү ташуу жолго коюлат. Соңку 3-4 күндө Москва учкучсуз учактардын чабылууна 2 рет кабылды. Анын натыйжасында Москва Сити бизнес борборундагы көп кабаттуу имараттар жабыркады. Орусиянын бийлиги бул чабуулдар үчүн Киевти айыптады. Украина тарабы адатта мындай чабуулдарга комментарий бербейт. Ошол эле маалда Украинанын президентинин кеңсе башчысынын кеңешчиси Москва Ситиге жасалган чабуулдар тууралуу суроого жооп берип жатып, Орусиянын аймагында мындай нерселер али көп болоруна кеп кылган. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москвага дрондордон сокку уруу коркунучу бар экенин моюнга алып, бул окуяны коргоо министрлиги гана комментарийлеши керектигин белгиледи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Польша өлкөнүн чек арасы коңшу беларустук тик учактары бузган жарыялады. Мындай билдирүү менен Поляк коргоо министрлиги чыгып, индицент тууралуу НАТОнун жетекчилигине кабар берди. Мекеменин маалыматында чек арага жакын жерде машыгуу өткөрүп жаткан Беларус тик учактары Польшанын аба мейкиндигин 1 август күнү руксатсыз кесип өтүшкөн. Окуя Беловеж районунда катталган. Польшанын коргоо мекемесинин башчысы Мариуш Блащак буга байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин жыйынына чакырган. Ал чек арада кызмат өткөргөндөрдүн санын көбөйтүп, кошумча күчтөрдү, анын ичинде согуштук тик учактарды тартканы айтылат. Индицентти териштирүү үчүн Беларустун Варшавадагы убактылуу өкүлү Польшанын тышкы иштер министрлигине чакырылган. Варшава соңку мезгилдери Беларус менен Орусия Польшага каршы гибриддик согушту күчөткөнүн билдирип келет. Беларустун коргоо министрлиги буга билдирүүнү ойлоп табылган факты деп атап, Ми-24 жана Ми-8 чек арага чейинки аймакта гана машыгуу өткөргөнүн билдирди. Мекеме муну Польша тарап Беларус менен чек арасына аскерлерин жыйноого чышылтоо катары пайдалануу үчүн жарыялаганын кабарлады. 29 июлда Польшанын премьер-министри Матуэш Моравицкий Беларуста жүргөн Вагнер жекеменчик аскердик компаниясынын 100 жалданмачысы Польша менен Литванын чек араларына жакын жерге жеткирилгенин жарыялаган. Вагнерчилер Орусияда козголоң чыгаргандан кийин Беларуска чыгып кетишкен. Маалымат булак Азаттык.